Куршав айылынан Малжандыкка өтө сонун ыңгайлуу жерден үй сатууга коюлуп жататгандар. Бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Куршав айылындабыз. Куршав айылы Парпиев көчөсүн жакшы билесиздер. Айти Камчыбеков менен Парпиев көчөсү кесилишет. Бул жерде поворот деп коебуз, жакшы билесиздер. Куршав поворот базар стоянкасынын конечкасы таксининчи. Мына ушул жерге келип туруп эле мына ушул оң тарапка бурулуп, жогору карап чыгып барганыңыздарда мына жерде Сапаракан үйүн жакшы билесиздер, Пипака деп коет. Ошо Пипакан үйүнөн кайра солго бурулуп, Пограничный көчөгө барасыздар туугандар. Пограничный көчөнүн жогору тарабында жакшы жерден үй сатууга коюлуп жатат. Акырдан көрсөтүп маалыматын беребиз. Видеонун аягына чейин чогуу болуп назар салдырыңыздар. Азыркы Нарботоев менен бул жака карап келгенде Пограничный көчө менен мына конечка асылып калат. Конечка менен жогору чыккандан кийин сол тарапта үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Бул жагы жанагы жол менен чыгып келгениңиздерде, мына чыгып келип эле мына жерден жол келет. Ушул жол менен келип туруп эле ушундай мына үйгө кирген жер туугандар. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Акырынан көрсөтүп маалыматын беребиз. Видеонун аягына чейин чогуу болуп назар салып туруңуздар. Эси берген маалымат боюнча акырдан көрсөтүп маалыматын бере берели. Бул жердин жалпы аянты 6 сотук туугандар. Бул жагы ошол жерден казык бар экен. Казыктан бул жагына карап мына ушул дөңгө чейин барат экен туугандар. Жалпы аянты 6 сотук, кызыл китеп документи так экен, алган адамга өткөрүп беребиз дейт. Анан үй боюнча акырдан көрсөтүп маалыматын бере берели туугандар. Үйдүн бул жакта узуну 12,5, туурасы 8,5. Андан кийин аркасына дагы дополнительный времяга алып улаган экен. Алысын дагы көрсөтүп маалыматын бере беребиз. Негизинен эле ошол жайгашкан жери өтө сонун. Бул жагы мал жандыкка дагы өтө бул жагы кеңири, баягы эгин тегин бүткөндөн кийин мал жандык бакканга дагы шарты дагы кеңири. Баягы тынч жерде, жакшы жерде мал жандык жакшы жерден болсо дегендерге көрсөңүздөр болот. Анан ушул границасы мына жерде азыр бир казык көрсөттүлө. Ушул казыктан бул жагы ошол эмеге барып калат экен. Топураккачы дөңгө. Анан бул жагы ушул мындайдан сарайдын кырына барып калат экен, мындайданчы, ушундайдан бөлүнөт экен. Бул жагы ошол 6 сотук кызыл китеби бар. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Үй негизинен 90% эле бүттүр. Өздөрү көрүп атасыздар, бүт сырт тарабы шубалып, анан эми косметика иштери калыптыр. Так калган бардыгы бүткөн дейт. Келип эле сразу жашасаңыздар болот. Ушундай жакшы жерден мына ушундай үй издеп аткандар көрсөңүздөр болот. Биз биринчи эле үйдүн ичине кирип көрсөтө беребиз. Негизинен ошол бул тарабы бүт ошол пакса менен урулган экен. Пакса менен өзүмө деп салдым эле дейт, шартка байланыштуу сатууга коюп атабыз дейт. Анан фундамент бүт подушка бардык условиясы менен китепте кандай болсо ошондой салынып куюлган дейт. Анан акырындан ичине кирип дагы көрсөтөлү. Тепкичтен чыкканда эле биринчи ошол атайын бурун эшик коюлган, ичини көрүп атасыздар, эшиктерин. Анан бул жака ичкериге киргенде эле бисмилла деп ортосу прихожка, коридор дагы кеңири болуп салынган мына ушул үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Өзүлөр да көрүп атасыздар, прихожка. Анан негизинен булдар дубалы бүт шпаклев тартылып даяр экен. Обой чаптаса да болот, краска алса да болот дейт. Анан үстүндө шыптарын дагы мында бүтүрүп коюптур, даяр. Анан киргенде эле ошол сол тараптагы бөлмөсүндө атайын ошол спальный же детский десек да болот. Атайын ушундай кичинекей бөлмө болуп жасап коюптур. Сонун мындай отопление болгон, батарейкалар келген, көрүп атасыздар, полный отопление болуптур. Анан терезелер бүт пластик, эшиктери дагы, межкомнатный эшиктери дагы мына ушундай жакшы эшиктерден коюлган. Бул жагында атайын мындай кичи зал десек да болот. Бүт буюмдар кетет экен. Бул жерде өзү каалагандай мындай коноктошконго зал кылсаңыздар да болот экен. Открытый экен бул жер. Терезелери, мына жасалгалар дагы өтө сонун жасалыптыр. Бул тарабында болсо ошол залы, чоң залы толук бүтүргөнгө жетишпей калдым дейт. Бул жагында көрүп атасыздар. Анан мына шыбы үстүндө шыбы эле калыптыр. Мындай бүт лай басылып, мындай пакса менен атайын өзүмө деп жылуу болсун деп пакса менен урганбыз дейт, өздөрү көрүп атасыздар. Анан буга материалдар полный бар экен, гипсокордон. Анан үйдүн ичи бүт бардыгы мындай гипсокордон менен обшивка болуптур, паксадан кийинчи. Анан кышта өтө жылуу болот дейт, кышта жашап атабыз дейт, жылуу болот дейт. Анан бул жерге ошол гипсокордон менен тартып туруп, ичини сонун кылып бүтүрүп алсаңыздар да болот бул жагыны. Анан бул жакта дагы атайын өзүнчө дагы бир бөлмөсү, детский же спальня болсаңыздар да болот. Бул жагын дагы мына ушундай кылып сонун кылып бүтүрүп коюптур. Ушундай жакшы жерден мындай отоплениялары бардыгы даяр, сразу эле келип отту жагып кышындасы жашасаңыздар боло турган мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Эми бул тарабы мына ушундай, жалпы ошондо бир 5 бөлмөлүү болуп калат экен. Анан бул жагында кухнясын атайын мындай кухнясын сонун кылып кухняны да бүтүрүп койгонбуз дейт. Бул жагы дагы эми өздөр
көріп тұрсыздар. Анан сыртқа бұл жағында дағы арт жағында жанагы временка жағына чыгып кетсеңиздер боло турган жагы. Бул тарабы өздөрү көрүп аткандай, негизи бул жака ошол үчө чокко ылайыкташтырып месталарды калтырып койгом дейт. Үчө чоккодагы месталар бар дейт. Ошол жерге мындай үчө чоккуласа болот экен. Анан бул жагы ошол временка арт жагына огород жака чыгып кеткен тарабы. Анан топкасы мына ушул жерден от жагасыздар, тамакты деле ушул жерде кылсаңыздар болот экен. Негизинен бүт жагынан эмеси бар. Бул тарабы болсо негизинен санузел ушундай душка ылайыкташтырылып жасалыптыр. Негизи бул тарабы. Анан толук кандуу эме боло элек дейт. Бүтүрүп алсаңыздар болот. Ушундай жакшы жерден жакшы салынган үй издеп аткандар болсо көрсөңүздөр болот. Азыр эми сырт тарабына да чыгып көрсөтөбүз. Үй анан бул жери негизи бул жагы временкасы деле 12,5 метр узуну. Бул жагы бир 3,5-4кө барып калат дейт. Метриче. Ушундай кылып артына дагы негизи улап койгон экен. Артына дагы таймындай броня иштен коюлган. Полу, шыптары бардыгы бүткөн, свет келген. Жайгашкан жер дагы өздөрү көрүп тургандай соонун жерде жайгашкан туугандар. Ушундай мал жандыкка бардыгына жакшы жерден участка издегендер көрсөңүздөр болот. Анан канал мал жерден суу өтөт, суу бар. Каналдагы суу. Анан жогору жагында бул жагынан да арыкта суу бар экен. Ушундай жакшы жерден жакшы шартта үй издеп аткандар көрсөңүздөр болот. Ал эми арт тарабына өтүп дагы көрсөтөбүз. Негизи бул тарабынан үйдө өздөрү көрүп жатсыздар. Ошол апшыкпалар, бисер апшыкпалар калыптыр. Апшыкпаларды бүтүрүп алсаңыздар эле калган тарабы буюрса жакшы. Огород тарабына өтүп көрсөтөлү. Огород тарабы дагы негизи малты соттук. Анан өздөрү дагы келип, эме алсаңыздар, эси дагы түшүндүрүп көрсөтүп берет туугандар. Сырт тарабынан мына өздөрү көрүп мына песка блок менен урулган. Анан сыртынан апшык болгон дейт. Анысын да көрсөтүп коеюн. Мына көрүп жатсыздар. Мына апшык болгонун көрүп жатсыздар. Ана апшык болуп бүтүргөн үйдүчө бул тарабына. Анан бул тарабы ошол арт тарабынан өздөрү көрүп жатсыздар. Бул жерде ошо тоогана ушундай эмелер калат экен, калган бут эмелер кетет дейт. Анан бул жагында ошол сарайга ылайыкташтырып, планировка кылып тегиздетип койдум эле дейт. Сарай сылса дагы болот дейт. Бул жергечи шагылы деле бар экен. Ушундай кылып сарайга ылайыкташтырып, мындай тегиздеп койгон экен. Анан фундамент менен көтөрүп барып деле ушундай сарай кылып алсаңыздар боло турган ушул үй сатууга коюлуп атат туугандар. Негизинен эми жана айткандай эле 90% бүткөн. Ушундай жакшы жерден мына ушундай үй издеп жаткандар көрсөңүздөр болот. Бул үйгө коюлуп жаткан баа туугандар 5,5 миллион содалашуу жолу болот дейт. Келип жеринен көрүп сүйлөшүп содалашып алсаңыздар болот. Экранга агабыздын WhatsApp жана связь номерин калтырабыз. Байланышып дагы да толук маалымат аласыздар туугандар. Каналга катал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.